мындай жарыштарыбыз Жоктой болсун, майлуу сүттүү болсун. Жалал Абад облусунун Тогуз Тору районунда калкты тейлөө борбору 1 миллион 200 миң сомго капиталдык оңдоодон өтүп пайдаланууга берилди. Маалым болгондой, ачылыш аземге район акими Манас Мураталиев, санариптик өнүктүрүү министрлигинин өкүлдөрү жана жергиликтүү тургундар катышты. Буга чейин тар, ыңгайсыз бөлмөдө кызматкерлер элди тейлеп келишкен. Мындан улам капиталдык оңдоп түзөө үчүн Тогуз Тору райондук өнүктүрүү фондунан 1 миллион 200 миң сом каражат бөлүндү. Азыр жаңы техникалар менен бирге шарты бар бөлмөлөр, күтүү залы жана ЗАГС бөлүмү да толук оңдоп түзөөдөн өттү. Бул имарат 1980-жылы курулуп, 2021-жылы санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу калктык каттоо департаментинин балансына өткөрүлүп берилген. Мында бүгүнкү күндө 5 кызматкер район калкынын 27 миңден ашык жергиликтүү элге кызматын көрсөтүүдө. Акча төлөмү, эң негизи акча төлөмү. Почтага барып төлөп келдик. Кайра адамдар айланып барып почтага барып, кайра келип турчу азына төлөмү да берди. Анан жылуу жумшак шарттарды күтүп, мындай бүт ачык айкын кызмат алса болот да. Ошого биз аракет кылдык. Биздин калкты каттоо департаменти дагы четте калбастан 302 миңге эмеректерибизди жаңы заманбап эмеректерди тартуулап бүгүн салтанаттуу ачылышы болуп атат.